Ауғанстан мамлекетине 2 жолу барып келдик. Аякта ушу биздикиндей эле чемпионат болуп турат экен, жылына 2 жолу. Катыштык, экөөнү тең чемпион болдук. Ал жака деле легионер 2 оюнчу кошулганга уруксат берет экен. Бияктан ошо Султан уулу Кубаныч деген айкебиз бар. Ошол экөөбүз бардык. Ал жактан чакыртыптыр бизди. Мындай келип ойлоп беришти. Ушундай биз дагы алдыга жылыбыз келет деп, ал жак жакшы келе атат Афганистан. Кудай буюрса аяк жерге ойнойт. Тайгазан коюлган да эми. Коюлса көкбөрү аябай эле мыкты деңгээлге чыгат го дейм. Аякта бүйөрмандар дагы Кыргызстандыкынан кем калбайт. Эл көп. Жакшы оюндар болду. Муляж кызыксыз болуп калат экен. Муляжда тартып көрсөңөр керек. Көчкөндөр барып муляж ойноп көрдүк. Ошол ал жакта кызыксыз болгон да. Баары өзүбүздүн улак ойноп жүргөнгө жетпейт. Оюн башталарда улакты кандай тандайсыздар? Салмагына жана башка нерсесине, жаш кулагына карайсыздарбы? Аны болсо эмелер карайт, федерация жагынан. Биз только барабыз, таразага тартат. Ошону таразаны эле карайбыз, а так федерация жагынан өздөрү алып чыгат. Эмнеге эле көкбөрүдөн башка иш кыласыңарбы деген суроону бергиси келди. Көкбөрүгө эми кичинекейибизден эле ошол айыл жергесинде өскөн көйү малга жакынбыз да. Сен нарын эли негизи эле мал менен ошого байланыштуу эми ат менен жоңойгонбуз. Агаларыбызды көрүп ошо көкбөрү ойногон. Ошолор менен аркасынан эле үйрөндүк. Ошо менен кызыгуу болду. Жеке деле ошол көкбөрү эле негизи пока өз карапайым эле. Жакшы, сон көкбөрү тартыштагы негизи ар бир экинчи адамдын баягы